Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы. Говорит телеканалының түзі Майдан программасы. Бүгін біз бір жыл болып кеткен октябрь оқиғаларын талқылаймыз. Октябрь оқиғаларына бір жыл болды, өлкөдө эмне өзгөртүлдү деген тема боюнча. Бизге катышкандар бүгүнкү талкууга Табылды Акеров, саясаттануучу, тарыхчы жана этнолог. Рахмат келгениңиздерге. Ширадил Бактыгулов, мамлекеттик башкаруу боюнча адис, саясаттануучу. Дагы бир жигит келет, Эрулан Көкүлов деген жарандык активист жана Айданбек Акматов, саясаттануучу, журналист. Рахмат барыңарга. Келгениңиздерге кандай деп ойлойсуңар? Ошол бир жылдын ичинде, ошол мезгилде убада берип биликке келгендер убадаларын аткардыбы жана кандай негизги өзгөрүүлөр кандай болду? Кимиңер баштайсыңар? Табылды. Айданбек, мейли, Айданбек. Мен оюмча кайсы бир деңгээлде, мисалы үчүн конституциялык реформа деген маселе кайсы бир деңгээлде турмушка ашты. Бирок ал кандай жол менен ашты, турмушка ашты, ал башка маселе да. Азыр ушуну бетке кармап айтып жатат. Бирок экономикалык жактан, социалдык жактан, башка жактардан, финансылык абал боюнча мамлекеттеги биз артка кетип жатабыз. Көп маселелер боюнча. Революция болбосо андай болбойт беле? Революция болбосо мүмкүн мынчалык башаламандык, мынчалык өзүн билемдик болбойт эле. Бизнес качпайт эле. Сооронбай Жээнбеков үчүн бизнес үчүн мында азыркыдан жакшыраак беле абал? Мен оюмча азыркыдай өзүм билем деп барып каалаган байды кармап кулагынан тартып келип кустурам деп жарымын бир жагына, жарым бир жагына кустурган жагдайлар андай болгон эмес эле. Ал учурда көбүнчө саясий күрөш күчтүү болду. Атамбаев менен бир аз жакшы мамилени сактай албагандан бул Атамбаев менен каршы күрөшкө көп болду. Жеке эки адамдын маселеси болдубу? Жеке эки адамдын мамилесине байланыштуу ошол окуялар болду да, ал кездеги Кой таш окуясы, башка окуялар ушуга алып келди. Негизи Сооронбай Жээнбеков биз мактоодон алыспын, мисалы үчүн биз анын өзүнүн кайрадан аябай көп сынга алып жүргөнбүз. Ал ошол парламенттик шайлоо өткөрүүдө, мисалы үчүн ошол парламентти көзөмөл кылабыз, ал аркылуу өкмөттү көзөмөл кылабыз деп өзүнүн Биримдик партиясын, Матраевдин Мекеним Кыргызстан партиясын алга сүйрөп, аябай бир булар дагы ошол саясий бийликти толук колго алуу үчүн бардык аракеттери жасаган. Мыйзамсыз жолдор болду, шайлоо мыйзамдары бузулду, жанагы сатып алуулар аябай күчтүү болду, бюджет башка мамлекетке караштуу ишканалардын кызматкерлерине кысымдар, паспортуна жанагы каттоо маселеси, толгон токой форма эки, толгон токой маселелердин бардыгы чыкты. Бул ушул нерсе өзү мына ошол кезде коррупциянын символу деп аталып, ошондой кабылданып жаткан адамдардын парламентти көзөмөлдөп, эми биз баарын көзөмөлдөйбүз, өкмөттө көзөмөлдөйбүз деген нерсени эл көтөрө албады. Ошол нерсе негизги түрткү болуп, ушул 4 октябрь, 5 октябрдагы андан кийин уланган, ошо 10 октябрга чейин негизи болуп жатты ушул нерселер. Ошол ушуга алып келди. Өзгөрүү жагына келгенде мен айтам, абсолюттук түрдө экономика жагынан биз артка кетип жатабыз. Жанагы бизнесмендер, ишкерлерге жасалган көп өзүн билемдиктер, каалаган учурда алып барып камоолор, кустуруу, эмне гана азыр билбейбиз, кимдир бирөөлөр эле ар жерден УКМКнын жаңы имараттарын ачып жатат. Ал кандай акча менен жакшыбы жаманбы ошондой? Мен оюмча бул абдан бир шек жараткан нерсе да. Ал бир ишкерди барып туруп, мамлекет эч качан мындай баягы кылмышкер бар го, барымтага алып туруп, коркутуп туруп салдырып алгандай. Мамлекеттин иши мыйзам менен болуш керек. Мыйзам менен болбой атат. Жанагыдай, мисалы үчүн мына алардын айтканын эгерде биз кайталасак,
Kança жылдан бeri, 2 жылдан beri тергөө болуп атат. Эч кандай бир тыйын эметпейт, мамлекетке түшпөйт. Кайра тескерисинче мамлекет аны багып атат, тамагын берип атат, коопсуздугун камсыз кылып атат. Андан көрө жок дегенде бир кандай бир сумма түшүп атпайбы мамлекетке деген аргумент болуп атпайбы? Мен ушул жерде кечиресиздер, мен бир нерсени айтып коеюн, ошо кустуруу маселеси боюнча бул абсолюттук түрдө биздин бюджетке дагы, элге дагы эч нерсе бербеген нерсе. Кандай эч нерсе? Миллиондогон жок, эч кандай. Ал мисал үчүн эсептеп көрсөңүз, ошол көп болсо бир 3-4 миллиард сом жөнүндө гана болушу мүмкүн да. Биздин бюджетти алсаңыз 167 миллиард сом. Ал ошол 3-4 миллиард мамлекеттик масштабта эч нерсени чечпеген сумма. Эч кайда жетпейт ал. Пенсияга да жетпейт, айлык акыга да эчтекеге жетпей турган нерсе. А 1-2 адам үчүн, ошол рычагтарды кармап алган адамдар үчүн бул нерсе аябай чоң олжо болушу мүмкүн. Бул көрүнүп турган нерсе. Мамлекет төккөнү бир сумма, а чындыгында такыр башка сумма. Аны ар кандай эл ичиндеги сөздөр эч ким билбейт аны. Табылды, кандай? Мына Эрулан да кошулду бизге, Көкүлөв. Кандай дейсиңер? Мына Айданбектин айтканына. Негизи Кыргызстанда революциянын баары тең. Президент парламентти колго алып контролдук пакеттин өз колунда кармап туруу аракетинин негизинде келип чыгып атат. Акаевдин учурунда деле, Бакиевдин учурунда деле, и Атамбаевдин учурунда деле жанагындай контролдук пакетти өзүнүн колуна алуу аракети болгон. Бирок Атамбаевдин учурунда, мисалы үчүн, эмне үчүн мындай Атамбаев өзүнүн мөөнөтүн аягына чейин иштеди? Себеп дегенде, баягы революциядан кийин 2010 жылкы парламенттин чакырганда, ошондо билесиздер, Ата журт партиясы биринчи чыгып, анан социал-демократтар экинчи болуп калбады беле. Көрүнүппү, контролдук пакет Атамбаевда эмес болгондуктан тышкы оюнчулар дагы баягы эметпейт да, тийишпейт. Себеп дегенде, президент өтө мындай кескин кадамдарга, өзүн билемдиктерге бара албайт да. Контролдук пакет парламентте андай эмес. Болгон. Андай эмес болгон. Ошондуктан Атамбаевга тышкы оюнчулар мындай анчейин маани беришкен жок, и Атамбаев өзүнүн мөөнөтүнүн аягына чейин отурду да. Ал эми Сооронбай Жээнбеков эмне үчүн кетти? Себеп дегенде, Сооронбай Жээнбеков толук бойдон парламентти контролдук пакеттин өзүнүн колуна алайлы деп мындай аракет болгон. Жана Айданбек айткандай, эки партия негизги ролду ойноп, парламенттин өзөгүн түшүп калмакта. Үчүнчү партия Кыргызстан болмок. Мына ошону болтурбоо үчүн жанагындай чоң оюндар жүрүп кетти дагы. Президент бийликтен кетүүгө аргасыз болуп калды да. Кимдин колунан келет ошондой нерсе? Болтурбоо. Президенттин, жалпы бийликтин бийликке каршы мына мындай кызык болуп атпайбы? Октябрдагы шайлоо былтыркы жеңген партиялар утулуп атат. Эмне үчүн? Ооба. Себеп дегенде мындай болуп атат да, эң башында келип карасак, жана Чоң Казак деген партия пайда болуп атат. Жапкеев баардыгын тең алаксытып сүйлөп, баягы басып алабыз, тартып алабыз деп мындай антиконституциялык лозунгтарды айтып атат да. Себеп дегенде жеке менчик Кыргызстанда кол тийгиз. А бирок ал конституцияга шек келтирип атпайбы? Ошентипчи. Бирок прокуратурадагы, генералдык прокуратурадагы, юстициядагы, соттагы, президенттин администрациясы да эч ким эчтеке унчукпайт ага. Демек, булардын артында же бийлик өсүп турат, же болбосо андан да чоң, же болбосо бийлик колдогон күчтөр турду да. Сырткы күчтөр дагы. Аларга мындай заказ берилген. Мынаны аткарып бересиңер деп. Менин оюмча, ал добуштарды бөлүш керек болгон. Жанагы эки партия өтүш үчүн добуштардын баарын бөлүп жибериш керек болгон. Башкалардыкын бөлүш. Башкалардыкын. Тигилердин добуштары кала берет. Ошондо карабайсызбы, жыйынтыкты деле бүт баарында тең 2, 3, 3,5, мисалы үчүн реформа тиги ата мекендер 3,5 болуп ушинтип бөлүнүп кеткен да, майдаланып. Берки жеңүүчү партиялар жакшы добуштар менен өйдө чыгып кеткен. Кыргызстан 3-чү болгон. Мындайча айтканда, толук жанагындай план өтө сонун аткарылганда, бирок
Эмне үчүн ошол революционерлер, мисалы үчүн Жапыкеев, башкалар бүгүн активдүү эмес болуп калды. Себептен де алар заказды туура эмес аткарып койду да. Ошондуктан алардын заказчылары бүгүн аларды карабайт, албайт, ишенбейт. Себептен де заказ туура эмес аткарылган. Алар Ак үйдүн жанына бармак, дубалдын жанына туруп, кыйкырып, анан тараганда кошо элди керек болсо элдин өзүн таратыш керек болчу да. А булар болсо секирип кетип, бийликти кулатып, революционер болгулары келип кетти. Баары тең Ак үйдүн жанына барганда Ленин болгусу келип кетет дагы, секирип кетишет. Анан ошо менен жанагындай бийлик да кулайт, баары тең талкаланып, нетип кетип атат да. Мына ошондуктан бүгүн алардын заказчылары аларга кызыкпайт, аларга ишенбейт. Ошондуктан баары тең талаада калып атат да. Анан кийин бирок кандай гана болбосун, окуя болду, өлкөдө өзгөрүү болду. Ошонун негизинде конституция өзгөрдү, өлкө президенттик өлкө болуп таанылып атат. Өзгөрүүлөр эмненин негизинде өзгөрүүлөр ошо президенттик өлкө катары аталгандыгынын негизинде бардык документация, тиги мыйзамдар өзгөрүлүп, структуралар мынакей өзгөрүлүп атат. Бүгүндөн баштап айтыла баштады. Президенттики аппарат эмес, эми администрация президенти болот дагы. Аппараттыкы өкмөттүкү жок болот, баары жоюлат, кыскарат деп бүт структуралар кыскарып атат. Бирок ошолордун баары тең эгерде туура кыскарса, жакшы, туура эмес кыскарса, анда биз тез эле Бакиевдин же Акаевдин учуруна келебиз дагы, элдин сынына калабыз да, кайра нааразычылыктар күчөйт дагы, өтө жакынкы араларда кайра элдик толкундоолор болуп кетиши мүмкүн. Шерадил, ушу туурабы мына былтыр эле мына президенттик башкарууга өтөбүз дегенде эле ушунча болот беле, же эмне үчүн сөзсүз эле жана тамгалар, тетиги жазуулар конституция өзгөрмөйүнчө аны эчтеме кыла албайбыз дейт. Ошондо эле бириктирип койсо болбойт беле? Эки аппаратты мисалы үчүн. Жок, ал андай эмес. Бирок ушул суроого өткөнгө чейин биринчи эми түшүндүрүп коюш керек. Негизи УМКК операция кустуруу деп болуп атканда, бул негизи атайын эсебине түшөт каражаттын баары. Анан соттун чечими чыкканда эле алар ушу бюджетке которулат. Анан ушуну карап атканда бизде жалгыз эле Райымбек Матраев жөнүндө эле соттун чечими болгон, ошо каражат негизи бюджетке кетирилген. Аны бир гана. А калгандардыкы иштер бүтөлөк да. Аны билип туруш керек. Анан чоңбу, кичинекей 3 миллиардбы, 1 миллиардбы ал башка маселе да. Эң биринчи максат ошо каражат кайсы жол менен колдонулуп атат. Бай эле ушу зарплата, жана башка деле чачырап кетсе, бирок бизде бюджетте, казынада каражат жок болуп калганда буну жеп салабыз. Анан эмки жыл деп ойлонобуз. Ошол маселени караш керек да. Анан ушу сиз айтып аткандай негизи тура эле, бизде негизи 6-чы президент болуп атканда, бизде 5-чи башкаруу, мамлекеттик башкаруу система киргизилип калды да. Жаманбы, жакшыбы, ал башка маселе, аны деле караш керек. Кайсы жол менен иштеп калат депчи. Но бирок бизде бияка да кошуп коюш керек. Негизи бизде ушу саясий кризиске алып келген, бул негизи мурунку президент Алмазбек Атамбаев, анан ошол учурундагы президент Сооронбай Жээнбеков экөө мындай 2000 март айынан баштап эле ТСДПКнын съезди болуп атканда 2018 жылында баштаганда, тиякта бул негизи муздак согуш болбоду беле. Ал саясатчыларды баарын бөлүп койбоду 3 топко. Бирөө Атамбаевчылар, бирөө Жээнбековчулар, бирөө негизи башка адамдарга иштегендер. Көбүнчө ушундай окуялар, талкуулар болуп атканда, баары ошо эки адамдын ортосунда эмне болгон сөздөр чыгып атат деп эле ошондой эле бөлүнүп кеткенбиз да. Аны так эле ушундай эле ошо жогорку кеңештин депутаттары эки тарапка бөлүнүп кетпеди беле. Бирөөлөр каршы чыгат, бири-бирине каршы чыгып жүрүшпөдү беле. Баарыбыз эле күбөбүз. Ошону карап атканда, анан бизде ушу COVID-19 болуп атканда, ал так көрүнүп калды да, ушундай бөлүнгөнү. Ошону бөлүнгөндөн кийин эле бизде дагы бая Алпакынов, Салы Туткучев жакшы айтпады беле. Кыргыздарын бөлүнбөгүлө, батышчыл, орусчыл деп, баары кыргызчыл болуш керек депчи. Анан мен дайыма кошуп атам, кыргыз мамлекетчил болуш керек депчи. Аны баарыбыз унуттук да. Ушундай эле тарап эле кеткенбиз да. Бирок ушуну мындай бөлүнүп кеткенде, жалпы карапайым адамдар кыйналып атканын, ушу биздин чечимдерди кабыл алып аткан адамдар унутуп калышты.
Вот ошону карап атканда вот баарыбыз эле билип атабыз, көрүп атабыз. Мисалы өткөн октябрдын окуялары болуп атканда биринчи Бишкек шаарынын тургундары эсебинен чыгып эле тияктан чыкты, а бирок анан 9 октябрда келгендер бул көбүнчө карапайым адамдар келбеди беле. Көлдөнбү, Баткенденби, Жалал Абадтанбы четинен жолугушуп, көрүшүп, вот ошону карап атканда эмне үчүн революция деп эле кээде аталып калдык. Негизи бул батыш саясий илимдин негизинде ылайыктуу мындай карап атканда. Алар көп деле албетте революция дейт, себеби алар зордук зомбулукту коргоп атат да. Алар көбүнчө аны трансформациялоо же транзит деп аталып калды да. Анан өзүнчө мындай саясий адилсиздик чыгып калган транзитология депчи. А бирок эки революциянын көрсөткүчү калган. Бул биринчиден кезексиз окуя, кезексиз тарабынан чыккан окуя, күтүлбөгөн жерден чыккан окуя. Экинчи бул негизи ушу массаларды мобилизациялоо. Вот ошону 9 октябрда көргөнбүз. Баары эле көрүп аткан, кандайбы жаманбы жакшы деп азыр айтпайбыз, аны өзгөчө да талкуулоо болгондо айтабыз да. А бирок негизи ушу көрсөткүчтөргө карап атканда бул негизи чын эле революция катары деле эсептесек болот. Себеби карапайым эл келбеди беле. Мисалы 2005-жылы карап атканда салыштырганда тиякта көбүнчө саясатчылар болчу. Мурунку саясатчылар болчу. Көчөгө чыккан. Көчөгө чыккандар. 2010-жылы деле негизи ушундай эле болчу. Кандай деп эле иштегендер. А вот негизи вот ушу 2020 окуя болуп атканда ким аны күткөн? Мисалы Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров бийликке келет депчи. Аларды көбүнчө мындай биздин кесиптештерибиз деле ушу канча сурамжылоо өтүп аткан, аларды экинчи, үчүнчү эшелону саясатчылар деп киргизип коюшкан да. Ким аны күткөн? Эч ким деле күткөн жок. Биринчиден ушу камактан чыккандан кийин эле мындай эски аянтка келгенде ушу баары четинен чыгып эле анан мына бүгүнкү күнү көрүп атабыз да кандай болуп аткан. Анан сиз жакшы суроо берип атасыз. Вот улам конституцияны алмаштырганда турмушубуз өзгөрөлү? Тилекке каршы жок. Өзгөртпөйт. Өзгөрүлбөйт. Себеби Филиппин деген мамлекет бар, аны баары эле угуп атат. Но бирок ким аны билет? Филиппиндиктер так эле АКШнын конституцияны көчүрүп койгон да. Мисалы АКШнын конституциясы башталып атат, we are the people, биз АКШнын элибиз депчи. Тиги деле ушундай которуп койду, так эле киргизди да. Бирок АКШнын ордуна Филиппин деп эле. Алардын конгресси, мыйзам чыгаруу бийлиги так эле ушундай эле которуп койду да, өзүнө көчүрүп коюшту да Филиппин жерине. Конгресс, баягы сенаторлор, представитель жана өкүлдөр деле баары так эле ушундай. Анан ушу алар АКШнын конституциясынын өзүнө бир эле киргизген, алар эмне демократия болду же өнүгүп калдыбы? Алар экинчи АКШ болгон жок да. Бая эле өнүгүп аткан өлкөлөрдүн тизмесинде эле жүрөт. Ушундай да. Вот ошону карап атканда албетте биз кандай ушу мыйзамдарды кабыл алабыз, ушундай эле кала берет. Но эмне үчүн ушу конституциялар дайыма өзгөрүлүп атат? Бул негизи ушу 3 бийликтин бутагында кандай жоопкерчилик жана кандай укуктар болот депчи ушул эле маселе болуп атат да. Негизи ушу көбүнчө жарандык укуктарды карап атканда, адамдын укуктарын карап атканда жана башкаларды карап атканда алар негизи өзгөрүлгөн деле эмес. Кээде мындай кошуп коюшат да, мисалы эл аралык сотту карайбыз деп, мындай карайбыз депчи. А эң негизги ушу алмаштыруу болуп аткан бул негизи ушу бийликтердин арасында да. Кандай болот депчи? Мамиле, саясий оюндар. Мамиле кандай болобу? Баары ушунун тегерегинде болуп атат да. Анан биз деле азыр эле байкап атабыз да, алар мисалы жаңы конституция 5-майда кол коюлганда, кабыл алынганда негизи февралда. Буга где-то 6 ай болду. 6-чы президентти шайлаган көп болсо 9 эле ай турабы. Бул демек эмне деп атат? Негизи ушу Сооронбай Жээнбеков президенттиктин кызматын тапшыргандан кийин эле бизде ушу баягы 2017-жылдан баштап эле кризис башталбады беле. Биринчиден бул кризис болгон кимде? Аткаруучу бийликте. Мисалы Сапар Исаков, мисалы мындай болуп эле, Жээнбеков 1-2 кишини кызматтан алып атат УМКдан, мисалы. Сапар Исаков премьер-министр болгон, ал кишини жумуштан алынган адамды кайра дайындайт. Себеби анын өзүнүн тизмеси бар, президенттин өзүнүн тизмеси бар. Күчү жеткенчи. Вот ошону карап атканда бул негизи жаман көрсөткүчтөр да. Себеби ушундай бөлүнүп баштасак, ушу баардык нерсени карап атканда дайыма ушундай болчу да. Акимдерби, губернаторбу, жөн эле мындай мам кызматчыларбы, муниципалдык кызматчылар ким кандай болгондо эле баары эле ушундай эле аралаштырып кетишкен да. То есть мындай айтып атканда алар өздөрүнүн милдетин аткарбай, туура,
өзлөрүнүн милдетин аткарбай ушубай эле саясий оңдорго там күтүп эле кандай болот тиги болот деп эле ушундай эле болуп калышканда вот ошо биз ушу кризиске улам кирип атканбыз да. Адабек тууралуу айтты, биздин экономикабыз төмөндөп бараткан, но бирок төмөндөп атканда бул негизи ушу реформа баштаганда эле төмөндөп баштаганбыз да. Мисалы ар бир реформа ошондой болот. Дайым ушундай кетип баратат да, себеби биз ушу реформаларды алып барганда айын жыйынтыгына аны тилекке каршы аягына чейин күтпөйбүз да. Бизге бүгүн керек да. Мисалы конституцияны өзгөрттүкпү, эртең баарыбыз бакубат турмушту жашап калабыз деп ишенип калабыз да. Андай болбойт. Вот ошону карап атканда ошо мен караш керек да, иштеш керек да. Албетте бизде абалыбыз азыр татаал болуп атат. Кайсы жол менен барат? Эмне менен өнөгөз? Көбүнчөлөр кандай ишеничсиз болуп атат? Көбүнчө негизи туура эле айтышкан, социалдык ишенимди жоготту да бийлик. 2017-18 жылдардан баштапчы. Эң мындай курч болуп атканда бул негизи жалпы улуттук саясий кризис катары деле эсептесек, бул 2020 жыл болуп атат да. Канча ушу наразылык чыгып аткан ай сайынбы, жума сайынбы ушу баягы өнүксүз митингдер болуп эле, демонстрация болуп эле, ушундай дайымдар болуп атпады беле. Бул негизи ушу көрсөткүч өлкө, коомчулук мындай кризисте болуп аткан. Кыска сүйлөсөк, 2 мүнөт, 3 мүнөттөн да аябай узарып кетпей. Эрлан, кандай дейсиз? Бир жылдын ичинде мен кичине бир айта кетейин, биз 40 мүнөт, мына 20 мүнөт өтүп кетти. Жалпы талкуу кылабыз ушу маселе боюнча. Анан бир экинчи бөлүгүндө 4 ар башка адамдын пикири болот. Ошол пикирлер тууралуу өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар. Эң аягында 10 мүнөт акыркы эмне туура болуп атат, эмне туура эмес, эмне болуш керек деп. Эрлан, кандай деп ойлойсуз? Бир жылдын ичинде өзгөрүү болдубу? Убадаланган өзгөрүүлөр. Убадаланган өзгөрүүлөрбү? Мен азыр эле келгенден менен эфирге бир аз немен жыйнай албай атам. Конституцияны алмаштырам деди, алмаштырды. Депутаттар саны төмөндөттү. Бул эки убаданы аткарды. Жок, убадалардын кээ бирлери аткарылбай кетти, кээ бирлери аткарылып атат да. Мындай кайсылар аткарылбай атат? Мага азыр бир аз оорураак болуп атат. Жаңы эле келбедим. Айданбек, кандай дейсиң? Көп убада канча мындай санаса канча убада берилди эле, ошонун канча пайызы аткарылды? Жарымы? Негизги саясий реформалар боюнча жана конституциялык реформалар боюнча убадалар булар өздөрү билбей эле айтып салышкан башында. Биз 3 айдын ичинде баарын жасап салабыз деп. Анан айтылды, конституцияны өзгөртүш үчүн 6 ай керек. Бул жогорку кеңештин мөөнөтү бүттү деген мындай бир баарды кынтыксыз жасалыш керек деген сыяктуу бир орчун маселелерди булар кол шилтеп коюшту. Булардын бардыгы келечекте ушул кабыл алынган конституцияга да көлөкө түшүрүп турат болду. 93-жылдан кийинки Кыргызстан кабыл алган конституциянын бардыгы кайсы бир деңгээлде легитимдүү эмес жолдор менен, кайсы бир деңгээлде мыйзамдарды бузуу менен кабыл алышкан. Шайлоону былтыр ошол октябрга дайындалбады беле, ЦИК борбордук шайлоо комиссиясы дайындаган. Ошондо шайлоо өтүп, жаңы парламент шайланса азыркыдай кризис болот беле? Мен оюмча болбойт эле. Биз эмнени жоготтук азыркы кезде? Биз азыркы кезде мына мисалы үчүн парламенттин күчүн таптакыр жоготуп атабыз. Парламент жергиликтүү кеңештерге чейин күчүн жоготуп жатабыз. Азыр ошол айлык бир бутагы толугу менен бийликтин бир бутагы алсызданып таптакыр кетип жатат. Азыр мына бүгүнкү жаңы мыйзамдарды окуп көрсөңүз, ошол жерде айыл өкмөтүнө чейин бул кеңештердин эч кандай дайындоого тиешеси болбой калат. Өкмөт мүчөлөрүн дайындоодо дагы ошондой маселе чыгып жатат. 3 күн мисалы үчүн карайт экен президенттин сунушун парламент. Караса карады, карабаса ал дайындалды деп эсептелет. Президенттик бийлик болот. Ошого ылайыктап атат. Бирок ошол нерсе менин оюмча бул туура эмес нерсе. Өкмөт президент болобу, мисалы үчүн ошол Американы айтып жатабыз, башка айтып жатабыз, кайсы бир деңгээлде парламенттин алдында жоопкерчилиги бар. Ошол жактан дайындоо. Ошон үчүн үчкө бөлүнүп атат. Ошон үчүн үчкө бөлүнүп жатат. Сот абсолюттук түрдө көз карандысы болуп атат. Парламент көз карандысы болуп атат. Анан күчтүү аткаруу бийлиги болуп жатат. Азыркы кезде болсо бир гана аткаруу бийлиги аябай күчтөнүп баратат, бир монстрга айланып. Аны көзөмөлдөгөн орган жок болуп калып жатат. Мына кумтор боюнча, акыбал боюнча депутаттар канча сурап жатат, коомчулук канча сурап жатат, эч кандай маалымат жок. Ал жердеги правкомдун төрагасы айтып жатат, мен жумушчуларга жолуга албай калдым, алардын акыбалын сурай албай калдым. Ага дагы эч ким жол бербейт.
Жогорку Кеңештин депутаттары айтып жатат, Кумтөрдө эмне болуп жатат? Алтын сата алып жатасыңарбы? Жабдуулар эмне болуп жатат? Бул тоо кенишиндеги коопсуздук эмне болуп жатат? Канча алдың, канча саттың, эмне болду? Эчтеке жок. Эч кандай маалымат жок. Табылды. Вот Айданбек айтып атат, жана бир бутагы бийликтин толук жоголду деп. Экинчи бутагы, үч бутактын экинчиси сот бийлиги барбы азыр? Өзүнчө бир көз каранды сот системасы барбы азыр? Кыргызстанда көз каранды сот системасы эч убакта болгон эмес. Азыр деле жок. Себептен де мына мен жакында эле бир соттун чечимин менен тааныштым. Райондук анан шаардык соттун чечими. Эми мамлекеттик жерди баягы мындай жеке адам өзүнүн үйүнө жолду да, жолду тосуп бекитип алган экен. Аны болсо, анан берки коңшулары болсо бири-биринин үйүн жыртып, мындай коросун жыртып, анан тияктан чыгат экен да, бул жолдон чыга албайт, анткени тиги тосуп алды да. Сот иштеме кыла албайт. Анан берки экөө сотко берет, тиги кишини. Сотко берсе, ал ак үйгө чыкканбы, каяка чыккан, ошентип туруп райондон уткан, город шаарга келсе, шаардан дагы утуп алган. Беркилер жанагы боюнча калып калды да. Мына ошондой решение болуп атат да. Анан бул эмне деген? Бул деген сот системасы толук өлдү. Мына жакынкы араларда эле ушундайлар көбөйөт дагы. Акаевдин учурунда сотторго кандай ишенбесе, кандай жогорку соттун алдына алып барып туруп тиги бензин менен өрттөйбүз десе, дал ошондой абал эми жакында келет. Анткени булар карапайым элдер да. Карапайым элдер өзүнүн укуктарын коргой албай атат. А тиги кичине мындай мамлекеттик кызматташ деген анын байланыштары бар, тигилерди ошентип тебелеп тепсеп таштап атат да. Мына мыйзам чыгаруу бийлиги жоголду дейт. Алсызданды дейт. Алсыздан жок кесе болуп калды деп, Айданбек. Табылды айтып атат, сот системасы жок деп. Президенттик бийлиген ушундайбы? Эч кандай билгенге кереги жок, жалгыз президент эмне кылам десе кыла бергендей. Жок, албетте андай эмес. Жөн эле мындайда АКШнын президент эмне үчүн күчтүү? Ал негизи ушу эки партиялык система болуп атканда, албетте тиякта 47 партиялар бар да, негизги партия эки эле да. Демократ республика, кызыл жана көк эмелер деп бөлүнүп кетишет да. Бирок алар эме да партиянын ичинен чыгат да алар. Ошол үчүн партиянын ичинде чыгып атканда алар ушу конгрессте алардын мүчөлөрү көбүрөөк болсун деп аракет кылып атышат да. Германияда эле так эле ушундай кайсы партия утуп алат, ким көбүнчүлүгүн алып атат, добуштарды, мандаттарды Бундестагда. Канцлер тияктан чыгат. Вот ошону карап атканда, салыштырганда аны караш керек деп, конституциянын негизинде ким кандай болот депчи. Бизде эч кимге окшош эмес да. Себеби мындай. Бирок бирде партияга таандык эмес да президент. Баарына тең карайм дейт да. Америкада эле ошондой. Демократиялык партиядан чыгып президент болсо деле ал баарыңарга тең карайм, баарына тең укуктуу болушуңар дейт. Партиялар тең карабайт, ал караганы АКШнын жарандарына тең карайм дейт да. Баары эле ушундай чыгып атат да. Кызыл болуп, алар штаттар, кызыл жана көк штаттар бөлүнөт да. Бирөө утуп алганда эле анан айтып атышат. Республиканец болобу, демократ болобу, алар дайыма айтып атышат. Мен эме АКШ үчүн эле иштеп коем депчи. АКШнын эли үчүн деп эле. Вот алар негизи ушу аракет кылганда тиякта эме бири-бирин көзөмөлдөгөн система иштеп атат да. А бизде негизи көзөмөлдөө система азыр пока жок болуп атат да. Анан мындай да, бизде башка өлкөлөрдү салыштырганда тиякта бир эле чечим кабыл алып аткан борбор бар да. Мисалы Өзбекстанбы, Казакстанбы жана башка өлкөлөр бар аткан, тиякта бир эле. Бизде ушундай чечим кабыл алгандар борбор где-то 3-4 болуп атат да. Анан ошолор менен баары жакшы демократия үчүн бир нече борбор болгон. Жок, жаман. Жаман? Кээде жаман. Эми мамлекеттик башкаруу система үчүн бул жаман да. Мисалы чечимди кабыл алам десең, баары менен эле макулдашып жүрө бересиңби? Убакыт кетип атат да. Ошо Баткен окуялар болуп атканда аны көрсөтпөдү эле. Аны негизи ушу эгемендүүлүк журналисттер чыгышкан, көрсөткөн, ачык эле көрсөтүшкөн да, мындай окуялар болуп атат, тигине депчи. А негизи ушундай баары чечимдерди кабыл алынганга чейин там согласование өтүп эле, тиякта где-то 1,5 күн өттү. Ушундай болгон да. Окуя болуп кетти. Окуялар болуп аткан. Вот ошон үчүн мына айтып атканда көбүсү мындай жан. А бирок эгер мисалы жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштегенге керек болсо, мисалы саламаттык сактоо системабы,
айлыктарбы, билим берүү системасы аны ушундай борборлор бар болгош үчүн эле жакшы. Себеби подходдор ар кандай да баш мыйзамыбызда конституцияда ал бекитилген да. Мисалы мамлекет өзүнүн мойнуна алган милдети бул негизи акысыз жалпы билим берүү. Кайсы жол менен келиш керек, кандай адамдарды, кандай бүткүчтөр болот, кандай алардын билими болот, ал негизи ушу өкмөт чечет да. Ошону карап атканда, тиякта ар кандай жолдор бар. Кайсы жол менен барыш керек? АКШ жол менен барабызбы, Жапон жол менен барабызбы, Орусиянын эмнесин тандайбыз? Өзүбүздүкүн чыгарабызбы? Ошондой чечимдер болуп атканда ар кандай борборлор болгондо жакшы. Анда былтыр мына сиздин сурооңузга да, эгерде легалдуу бийликтеги, бийлик бөлүштүрүлгөн жерде бир нече жанагындай чечим кабыл алган точкалар болсо, ал жакшы. Анан жок, кыйыр түрдө өзүнчө бир мындай тирешип ал жок. Менин оюмча бизде азыр мисалы үчүн болуп атпайбы азыр? Кимиси башкарат, кимиси президент деп баягы ушундай нерселер. Бул көмүскөдөн таасир этүүчү күчтөр да. Мурда деле ошондой болгон, ким башкартат, ким таасир этип атат? Таасир этүүчү. А бийликтеги мыйзамдуу жол менен чечимдерди кабыл алды. Азыр мына Баткандын окуясы деп атпайбы? Баткандын окуясынын бул жерде бийликке эч кандай эмеси жок. Президентте, мамлекет башчысында өзгөчө кырдаалды жарыялап койгонго толук укугу бар. Аны эч кимден сурабай эле. Ал жарыялангандан кийин андан кийин парламентке келип макулдугун алып коет. Ага эч ким тоскоол кылбайт андай нерселерге. Берки жагы, мисалы үчүн көмүскө ар кандай башкаруучулар болуп, ошолор менен макулдашылган, бул жаман нерсе. Мыйзам, конституциянын негизинде макулдашылып кабыл алынып турган чечимдер, бул жерде бардык механизмдер каралат. бирөөдө иштебей калып атпайбы? Жок, ал мындай эме оңой эмес. Баткен окуя болуп атканда жакта чегарачылар чыкпады беле. Жөн тажик чегарачыларын да карап атканда аларда вертолеттор бар да, бизде жок андайлар. Ошо менен чыкты да. Эгер ал өтө өздөрүнүкү беле, орусияныкы беле. Алар тиякта тажиктер пилоттор болчу да. Тажиктер жакта учуп эле атып аткан тажиктер да, орустар эмес да. Анан тиякта желектер деле тажикстандыкы болчу да. Бизде деле мындай айтып атканда Орусиядан чыккан вертолеттор бар да. Жок, Орусиянын базасынын вертолеты деп айтып атпайбы? Жок. Андай эмеспи? Өздөрүнүкү чыккандай видео эмедери бар да, YouTube'да жана башкалар баарыбыз эле көргөнбүз го. Анан тиякта чегарачы болуп атканда бул эме главнокомандующий пока тияка тийбейт. Эгер мындай куралдуу күчтөр кирсе, ал башка маселе. Кирген да? Жок, алар тиякта боевиктер болчу, мындай граждансканы кийип аткан. Анан алар тиги биз чегарачыларыбыз деп ошолор кирип атпады беле. Биз кичине эметип кеттик. Башкы командачы деген башкы командачы. Биздин чегара кызматы ошол куралдуу күчтөрдүн кандайдыр бир деңгээлде катарына кирет. Жок, ошону карап кеттик. Эң башкы маселе биздин ошол кездеги УКМКнын башчысынын өлкөдө жок болуп калганында. Башкы маселе өзүнчө талкуулап болуп жатат. Өзүнчө 27-синде ал киши бул жерде жок болуп. Өзүнчө талкуулап турган нерсе. Эрулданга сөз береличи. Мына 1 жыл болду революцияга. Жакшы жакы өзгөрдүбү азыр турмуш, элдин турмушу же өзгөргөн жокпу? Так. Точно ответ бериш керек экен да. Жок. Негизи бул баягы пикирим менин көзүм менен да. Мисалы үчүн мен чынымды айтсам, өзүм билесиңер Нисахар деген долбоорум бар. Анан ошонун артынан ошол революциядан кийин эле 30-октябрларда өзүмө келип, ойгонуп, ошол Нисахар долбоорун уланып кеткен. Мен чынымды айтсам, азыр сиз сураганда убадалар аткарылдыбы, аткарылган жокпу деген сурооңузга жооп бере алган жокмун. Себеби ал ошол кезде мен таптакыр баягы бияк жагына киргизишпейин деп, полицейская жагына жалаң өзүмдүн Нисахар долбоору менен алек болуп кеткем да. Анткени мага күнүнө 200-300 кишинин немеси келип түшүп турат да, суроолоручу. Ошолорго жооп беришим керек, алар баягы кошуло берет. Анан мен айтайын дегеним, баягы кандай нерселер өзгөрүп атканын, өзгөрүүлөр болду, болгон жокпу айта албайм, чынымды айтсамчы. Бирок кээ бир сөздөрдү айткан, баягы бирөөнү камайм деген, камаган жок. Ушундай сыяктуу нерселер да. Бирок бир четинен мындайча айтканда камалгандай болуп атат вроде бы. Анткени соттун чечими бар, а вроде бы камалбаган болуп атат. Матраимовду. Да, Матраимовду. Анан кийин ушундай нерселерди кандай көз карашта экенин айта албайм, бирок мен ушундай жерлерде көп жүрөм да, акыркы маалдарда интервью андай эмнелердечи. Анан менин оюм боюнча мага 30 жылдан бери эле өзүм мындай немеге сознательный возрастка келип калгандан бери эле баары эле убада берип келатыптыр да магачы. Биз акыркы 1 жылда бир нерсе өзгөрдү эмес, акыркы 30 жылда бир нерсе өзгөрдү деген суроого деле жооп бере албайт экенбиз да, чындап келгендечи.
анан ар бирөөбүз өзүбүздүн кылып аткан жумушубузду так жана туура алып калсак. Эмне жолтоо болуп атат? Жолтоо көп да. Жолтоо деген бир гана политикада болуп аткан жок да, жолтоо башка жерлерде да болот. Жолтоо элдердин өздөрүндө да болуп атат да. Мисалы ошол эле 5-октябрды алып келгенде элдер бул эмне себептен болгон? Эки партиянын өтүп кеткенинен болгон, туурабы? Эбегейсиз көп неме добуштарды алып, 90 ашык. Экөө. 10 ичинде мен карап турганда 400 миңден ашык голос алышкан эки партия. Экөө чогуу. 400 миңден алганда 10 ичинде. Ошол себептен келип чыгып атабы? Көтөрүлүш. Ошол себептен митинг болуп атат да, туурабы? Эми ошол митингде ким күнөөлүү? Ошол сатылган киши күнөөлүүбү же сатып алган киши күнөөлүүбү? Экөө тең күнөөлүү, Анан кийин кандай болуп атат? Бирок ошондо деле экөө тең күнөөлүү болгондо деле митингге ошо сатылган киши деле келип атпайбы? Анчалык адам чогулган адамдын арасында бар да, туурабы? Ошол себептер болуп атат да. Мен башында таптакыр башкача ойлор келип, өзгөрүүлөр келип, мен бир аз ушул акыркы маалдарда бир аз башкача болуп калдым да, чындап келгендечи. Мен ойлойм, проблема кимден келип чыгып атат жана эмнеден келип чыгып атат деп ойлонбой, өзүбүз ошол проблема кылбаганга аракет кылышыбыз керек. Добушту сатпашыбыз керек жана добушту сатып албашыбыз керек. Ушул нерселер ар бирөөбүздүн эмебизге келсе эле, бизде Кыргызстанда тилекке каршы мен акыркы бир жумадан бери ушул көп партиялар менен жолугуп жүрдүм, шайлоого катышайын депчи. Көп партиялар менен жолугуп жүрдүм. Бүт баары бири-бирине карама каршы да. Баары бири-бири менен мындай связь жок. Айтасың да, келгиле бияк менен кошулуп көрөлү, бияк менен кошулуп көрөлү. Мындай бирге бир нерсе кылып көрөлү, коалиция кылып көрөлү. Сенин деле оюң туура экен, сенин деле оюң туура экен. Ошол эки партия кошула албайт. Кошоюн десеңчи. Экөө тең көз караштары бирдей. Бирок кошулбайт. Анан эмне суроо да мындачы? Эмне суроо? Эмнеге кошулбайсыңар? Жөн эле анткени ал тигил адам бар, ал партияда бул адам бар, анан мындай тигиндей. Биз негизинен эле өзү ушул кыргыз калкым чында эле кыргыз неме болуптук да, мындай ушакчы болуп. Так действие менен алып барган эч ким эчтеке жок. Мен канча жерден жолугуп атам элдер менен. Только сөз. Так действие жок. Эгер мен только сөз менен жүрө турган болсом, анда Нисахар долбоор болмок эмес, жана меселердин алдыңарда биякта жүрмөк эмесмин да. Чын. Калп айтпайын, 600дөн ашык адам иштеген санэпидемнадзордун эмесин мойнума алып 3,5 жылдан бери көтөрүп келдим. Эч кимге деле эчтеке айткан жок, мага эчтеке деле мешать эткен жок, конституцияда мешать эткен жок, мурунку конституция 3 жолу алмашты, 4 жолу алмашты конституция, мешать этилген жок мага. Анан кээ бир журналисттер айтып атат, тиги жаңы конституцияда дейт, сөз эркиндиги жок деп атат да. Эгер менден бирөө сөз эркиндигин тартып алып көрсүн, ушундай болуп атат да, өзүбүздөн башка андай нерсе жок конституцияда. Жок, мага ошондой сөз айтышты. Баарына каршы согушуп атат дейт, күрөшүп атат, эч ким бирикпейт дейт. Бул биздин коомдун саясий жактан жетилбегендигиби? Мындай да, Кыргызстанда саясий элитада биримдик жок да. Биримдик жок. Алар бардыгы тең президенттин жанында. Демек алар элита эмес. Элитанын деңгээлине жеткен эмес. Элита жок, кандай гана болбосун ал элита болот. Мисалы үчүн 19-жылымдагы бай манап башкалар, акындар баары тең эле элитага кирип, анан жакшы мыкты деген деп эсептелет. Абындыларда жөн эле адамдар бийликке келгендердечи. Адам сапаты. Бирок бизде болсо мындай саясий элитада биримдик жок да, бири-бирин сыйлоо жок да. Мына сен жыдыдыңбы, болду, бийликтен кет, биз келишибиз керек деп эле ушинтип турушат да. Ошол канчалык ошенткен сайын ошончолук өлкө ылдыйлап, элдин турмушу ылдыйлап жаман болуп атканы менен эч кимдин иши жок. Ар кимиси келет дагы айтат, мен оңдойм дейт, бирок аны дагы бир күнү кууп чыгышат, ошентип эле кетип баратат. 30 жылдан берки коом өнүкпөгөн коомдо ошондой да. Ар бир көчөдөгү адам мен президент болом деген. Ооба, бардыгы тең мен президент болом дешет да. Биздечи мисалы үчүн мындай да, оюм эметип кетти. Жыланды. Саясий элита. Жана элита деген эмне анда? Мындайда илим тарабынан карап атканда буну дайыма саясий элита дейт да, мына элита дейт. Себеби элита деп атканда булар эң мыкты да, сапаты жогору жана эң мындай жакшы нерселер чыгып аткандар. Ошолорду элита дейт да, башка илимдерде. Мисалы айыл чарбадагы элита будай, там
элитный кочкор деп жана башкалар да. Элитный аскер, аскердин элитный бөлүгү. Туура. Вот, мисалы атайын күчтөрдүн боорукерлер элита дейт, күчтүү куралдардын элитасы деп. Негизи ушу саясатчыларга кеп келип атканда булар негизи бийликке келген адамдарды деле эсептелет да, саясий элита депчи. Аны жалгыз элита деш керек, жана саясий элита анын маанисин түшүнүш керек. Бийликтегилер деш керек, элита дебей. Атка минелер. Кыргызча ушундай бар да. Биринчи бөлүгүбүз бүтүп калыптыр, 40 мүнөт өтүп кетиптир. Мен 4 пикирди окуп берейин азыр мына. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда 1 жылдык революциянын 1 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө мынтип айтты. Мындай жагдайдын пайда болушуна Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2010 жылкы редакциясындагы парламенттик президенттик башкаруу формасына өтүү деген тариздеги мамлекеттин кызыкчылыктарына туура келбеген өзгөртүүлөр себеп болду десем жаңылышпайм дейт. Себеби 10 жылдагы Конституциянын редакциясы пропорционалдык шайлоо системасын киргизип, тилекке каршы шайлоолор жабык тизме менен өткөн. Бул система саясий коррупцияга жагымдуу шарттарды жараткан. Биринчи пикир. Экинчи, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков. Бийлик алмашкан сайын карапайым эл жабыркап күткөн үмүт аткарылбай, бийлик башындагылардын сөзү менен иши айкалышпай отуруп, акыры 20-жылы таза шайлоо өтпөгөндүктөн 5 октябрда элдин нааразычылыгы пайда болуп, ал ири толкундоолорго алып келди. Бул күнү Ала Тоо аянтына чогулган миңдеген элдин бийликти алмаштыруу ою жок болчу. Бирок президент баш болуп, бийлик бутактагылар элдин сөзүнө, үнүнө жана шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу сунуштарына жооп бербей, калың элдин алдына чыкпай койгондуктан ойдо жок жерден эл бийликти алмаштырууга мажбур болду. Ооба, мажбур болду, себеби түнкү 22:00-гө чейин президент тараптан жооп күтүштү. Саясаттануучу Бакытбек Жумагулов мынтип айтат. 20-жылы 5 октябрда аянтка чыккан жаштар Кыргызстандагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Анткени ыплаш шайлоодо сатып алуу, административдик ресурс колдонулуп, жыйынтыгында бийликтин партиялары өтүп кеткен. Чындыгында шайлоонун жыйынтыгы шылтоо гана болду. Андан мурун эле элдин кыжыры кайнап калган. Шайлоо мыйзамга каршы жана эч кандай эрежесиз өттү. Акча таратуу, мыйзам бузууларды көрмөксөн болуу элдин нааразычылыгын чегинен чыгарды. Кандай сон парламент болсо да, мындай мамлекеттик башкаруунун түрү системаны кризиске алып келди. Үчүнчү пикир, акыркы 4-чү пикир, мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев. Биз дайыма бул сыяктуу окуяларын сабак алып, жыйынтык чыгарышыбыз керек. Тилекке каршы 5-10 жылдардагы окуялардан жакшы сабак алып, жыйынтык чыгара алган жокпуз. Бул жолкусунда Кудай буйрса ката кетирбейбиз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич демократиялык жолдон тайбайбыз деп дайыма айтып жүрөт. Демократиялык жолдон тайбайбыз, мыйзамдуулуктан кайтпайбыз, тайбайбыз. Эң башкы максатыбыз мыйзам үстөмдүгүн орнотуу дейт. 4 пикир. Кандай силер оюңар ушул пикирлер тууралуу? Кайсы жери туура, кайсы жери туура эмес? Менин оюмча бул жерде пикирлерде карама каршылык жок. Дээрлик бири-бирин кайсы бир деңгээлде мындай кошуп, бири-бири менен кошумчалап турат. Негизи ушул Жапаровдун ошол бийлик системасы боюнча, бул боюнча биз дагы көп жолу пикирди айтып келгенбиз. Ушул парламенттик президенттик башкаруу дегенде биз ушул конституциянын авторлору өздөрү ушул парламенттик башкарууга жеңип келген партия өкмөттү түзүп, премьер-министр болуп партиянын лидери ушул өзүнчө бир парламент системанын өр алып кетпешине өздөрү салым кошуп койду. Мына ошол нерсе соңунда келди дагы бизде президент кайрадан үстөмдүк кылып мурункудай эле көмүскө жагын, мыйзамсыз жагын өзүнүн партиясына алып келип, ошол аркылуу мына ушул нерсе соңунда мындай бийликтин бузулушуна алып келди, бузук системага алып келди. Буга кошумча ошол партиялык жана жабык түрдөгү шайлоодо 20-лык, 10-дуктардын сатылышы, бул саясий коррупциянын аябай күчөшүнө алып келди. Биздин парламент келбей жатып, коррупцияланып калып жатты. Мына ушул нерсе соңунда алып келди дагы, аягында ушу 20 жылда аябай жеткен чегине жетти. Коррупциянын символу деген адамдар биз мурда көмүскө башкарсак, эми парламент аркылуу, өкмөт аркылуу тизилерди башкарабыз дегенде эл чыдабай көтөрүлдү. Табылды. Мен ойлойм,
жанагы оюмда саясий элита жөнүндө. Саясий элита бул элдин каймагы да, бул бүт коомдордо болот, орто кылымда деле, кийинки деле, азыр деле элдин каймагы. Бирок ошол элдин каймагы мыкты тандалып келиш керек да. Бизде мыкты тандалбайт, ал жерде бүт спортсмендер, рекеттер, жана башкалардын баары толуп алат дагы. Анан кийин өздөрү жазган, мындайча айтканда, жардамчылар же кеңешчилер жазып берген кагазды да туура окуй алышпайт. Мына ошондуктан саясий элитанын да баркы жок коомдо. И ошол саясий элитанын азабынан 3 жолу Кыргызстанда революция болуп атат да. Бирок ошол саясий элита кайра эле парламентке келип атат да. Кайра эле парламентке келип, кайра эле президентти акырында кулатканга жардам берип атат. Эл болсо ошолордон кутула албай атат да. Дайыма келип президентти куйт, а саясий элита ошол боюнча калып калып атат да, бийликти кайта кулатып атышат. Мына төрт пикир тууралуу. Анан бул төрт пикир деле мага мындай өтө деле баягы эме болгон жок, мындай процесс деле гана айтып атат, мындай болот, туура жазайбыз депчи. Бирок президент бийликтин үстүндө турганда, ал ылдый жагында эмне болуп атканын билбей атпайбы президенттик системадачы. Мына айтып атпайбы, жана сот системасы кандай болуп атат, башка структураларда кандай болуп атат. Президентке жетпейт анын баары. Бер жактан эле жайлай беришет да. Анткени ар ким связь Кыргызстарда ошондой байланыш менен талкалайт да, баарынчы байланыш менен талкалай берет. Президент эчтеке билет. А парламенттикте болсо жок дегенде коркушат да. Анткени тиги милиция иштейт, прокуратура иштейт, беркилер иштейт. Кандай гана кичине деңгээлде болсо да иштейт да. А бул жерде бүт баары президентке туруп калат дагы. А таманында эмне болуп атканын, эл менен эмне болуп атканын президент билбейт. Мына төрт пикир тууралуу. Жок, биякка да мындай болуп атат, ошо көрсөтүлгөн төрт пикирге биякта негизи дагы 10-15-20 адамдардын пикирин курса деле болот да, ар кандай адамдардын. Себеби эмне үчүн болуп атат? Бизде негизи ушу 2020-жылды карап атканда жалпы улуттук кризис болуп калганда, саясий кризис болуп калган. Анан ушу экс-президент Жээнбеков өзүнүн кызматын тапшырганда, ал негизи ушу кризистен бир чыгыш эле да, бир эме багыты. Анын ар кандай жолу. Бир жолу бар. Жакта дагы башка жолдор деле бар. Бул ушундай жолду тамдаганда, кандай болсун деп эле. Аны деле негизи туура эле түшүнө эле. Анан ушуну бүгүн айтып атканда, көбүнчө биз ушу кризистен араң эле чыгып атабыз. Биз бутка тура элекпиз. Және бізде уже бүгінгі күнге чейин саясий система туруктуу эмес, башкаруу система туруктуу эмес. Туура эле айтып атышат, бизде ушу саясий партиялар болуп атканда саясий коррупция өтө төмөндөгөн. Эмне үчүн баары эле жалпаныш кирип аткан, мисалы 120 адамбы жогорку кеңешке, 150-чү болумда эле, 200-чү болумда эле. Себеби ушу саясий партиянын лидерлери эле алар баарын чечип атканда, ким министр болот, ким министр орун басары болот, ким аким болот, ким мисалы айыл өкмөтүнүн башчысы болот, ага чейин жетип атпады беле. Же мисалы бар да ушул эмелерчи, мисалдарчы, эме жогорку кеңештин депутаты өзүнүн жакын адамдарды өзүнө жардамчы катары киргизип эле, 1-1,5 ай иштетип эле, анан мисалы салык инспекция, райондук салык инспекция начальник катары киргизип атканда, себеби бул эме коррупциялык жолда. Ал өзү мындай кирсе, жак эч качан кире албайт да. Себеби ошону карап атканда бул негизи туура эле айтылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин биздин абалыбыз саясий башкаруу системанын оор болуп атат, араң эле бияктан чыгып атабыз. Себеби бизде ушу жогорку кеңешчиси бар, булар негизи эски конституциянын негизинде иштеп атат. Негизи бизде жогорку кеңештин регламенти өзгөрүлгөн эмес. Ушу жогорку кеңештин регламенти бул эски мурунку конституцияга лайыктуу болуп атат, а бизде уже жаңы конституция болгонда, ошону карап атканда бизде ушу азыр системасы туруктуу деп айта албайбыз. Эрлан, мына айтылган төрт пикир. Меники деле төрт пикир мындай неме деле көргөн жок. Мен өзүмдүн пикирим бар. Кандай? Анын көп болуп калат го деп айткам. Бирок айырмасы деле жок экен го, карама каршылыктар жок экен бул пикирлерде. Жок. Бири-бирине окшош экен да, төртөө тең. Президенттик системада деле деңгээлин карата айтып атышпайбы? Булар өздөрүнүн немесин айтып атат да, мен президенттик системада деле мындай жакшы өнүктүрүп кетсе болот да, ал үчүн баягы лидерге көз каранды. Эгер жакшы лидер келип калса, өлкөнү тез эле арада мындай жакшы жолго салып кое алат да. Анан мисалы үчүн парламенттик системада бирок туруктуу, анткени кандай гана деңгээлде болсун, баягы парламентте бир топ
адамдар, мисалы үчүн бизде жана оппозициялык фракциялар тарабынан контролго алынып келип атат. Мисалы үчүн азыр карасаңыздар, 17 фура менен алтындын концентраты Кытайга чыгып кетти деп атат да. Акаев 2 тонна алтынды чыгарып кетти Швейцарияга деп жеп кое сактап, бүгүнкү күнгө чейин айтып, 17 тонна, то есть фура менен ар бирөөндө 4 тоннадан алтындын концентраты Кытайга чыгып кетти. Парламент не кылып атат мисалы үчүн? Эчтеке кылган жок, бирок парламенттеги депутаттардын баары шайлоого баратат да, уялбай туруп. Мына ошондой элита. Маселе бизде орногон система чыныгы парламенттик эмес болчу. Таптакыр бурулуп кеткен, бурулмаланган. Парламент система деле жок болчу. Бизде негизи бир нерсе бар беле? Иә, негизинен эле ушундай бир суроо. Мен бизде бир ушул нерсе болду. Биз парламенттик система дегенге кирип алып, чисто президенттикте жашадык, негизинен көмүскөдөн башкарган. Ушуну менен биз парламенттик башкаруу системасын элибиздин алдында дискредитация кылып алдык. Азыр мына президенттик деп айтып атабыз. Муну дагы дискредитация кылып алышыбыз толук мүмкүн. Силер мына президент болуп отурду бир адам. Мына 1 жыл болду. Ушул президент Жапаровдун бир өкмөттүн толук мүчөлөрүн жыйнап, губернаторлорду жыйнап, акимдерди жыйнап, башка бир борбордук бийликтин өкүлдөрүн жыйнап, маселе коюп, мынандай деген көрдүңөрбү? Көрдүңөрбү ушуну? 3-бөлүк мен мисалы үчүн көргөнүм жок андай нерсе. 3-бөлүк өтүп кеттик. Бул эмне деген башкаруу? Саясий элита бизде орукчал да, баары тең орукчал. Мисалы үчүн биз мээрге туруп алып айтпашыбыз керек да. 17 фурага алтынды алып чыгып кеттир Кытайга деп ошолор айтыш керек болчу да. А биз айтып атабыз, ошондо да алар эчтеке кылбайт. Бирок парламентте күчү жок да. Бул бардыгы президенттин колунда. Ген прокурордагы, УКМКдагы бардыгы азыр аткаруу бийлигинин колунда турат. А чечимдерди кабыл алып турган, ошолорду иликтей турган, кармай турган, камай турган бул жакта турат. Парламент ачык айтты маселени. Ушул жагынан саясий элитада биримдик жок экен. Элдин өзүндө биримдик барбы? Бул дагы суроо. Анткени жериң каяк, туулганың каяктын, сен каяктансың? Парламенттик правлениеде президентский правление болуптур. Азыр президентский правлениеде дагы Кудай көрсөтөт кандай болот экен. Негизинен эле ошондо болот да, кептин баары. Башаламан баары. Башаламан да бүт жерде. Ошол себептен мен айтып кетип атпаймынбы жанагы сөздүчү, ар бир өзүбүздөн башташыбыз керек да. Өзүбүздү колго алып туруп, анан өзүбүз башташыбыз керек. Кыска мына биздики убактыбыз 8 минут калыптыр. 2 мүнөттөн ар бириңер эмне кылыш керек, эмне туура эмес, кантип кризистен чыгыш керек деген. Кимден баштайлы? Айданбек. Эмнеден башташ керек деген аябай кыйын. Азыр биз бүткүл бийликти, бардык ресурсту президентке бердик. Мына Табылды мырза айткандай, эгерде компетенттүү, күчтүү президент болсо, ал ушул мамлекетте тартипти орнотуп, экономиканы өнүктүрүп кеткенге толук мүмкүнчүлүктөрү бар да. Сот бийлигинде эле көз карандыз кылганга, парламентте деле көз карандыз кылганга бардык рычагтар азыр президентте. Эгерде ошолорду туура пайдаланса, мен оюмча Кыргызстан туура жолго түшөт эле. Жок, туура пайдаланбай, башаламандык болуп, көмүскөдөн башкаруулар улана берсе, мына Кумтөр сыяктуу маселелер, ошол эле 17 фура башка маселелерде ушул кол ийрисине тартат болуп, жеңишинен гана, көмүскөдөн гана башкара беребиз деген нерсе болсо, бул жакшылыкка алып келбейт. Мамлекеттеги акыбалды көрүп жатасыздар, азыр энергетикабыз эмне болуп жатат? Энергетикалык аябай оор кризиске келип жатабыз. Экономикабыз эмне болуп жатат, баалар эмне болуп жатат, муну көзөмөлдөгөн эч кандай нерсе жок. Биз конституция менен мына апрель айынан бери жашап жатабыз, эми азыр өтөбүз деп жатат, ага чейин мына башаламандык башкаруу. Президенттик администрациянын бир адам башкарышы, бул кандай болот? Президент өзү кантип башкарат? Бул маселелер абдан кыйын, мындай трансформация мен оюмча жеңил желпи болбойт. Эрлан, эмне кылыш керек? Өнүгүш үчүн мен дагы бир жолу айтып кетейин, өзүбүздөн башташыбыз керек. Ар ким өзүнөн. Ар бир адам өзүнөн башташ керек. Ошондой эле эң основной бул акча алып атканда, шайлоо болуп атканда ошондо ойлонуш керек да. Анан өзүнөн башташ керек. Мен айтып кеткем интервьюларда буга чейин. Ар бир жаран Кыргызстан бир жагынан 2 жылын өзүнүн өлкөсүн өзгөрткөнгө берсе, биз өнүгүүгө жетебиз. Анан жалаң эле бул менин оюм, жалаң эле президентке асылып, анан жана парламентке асылып, мынтпейчи, тигинтпейчи деп жүрө бере турган болсок, жүрө беребиз да. Бул менин практикамда көрсөтүлгөн нерсе. Мен бир нерсени өзгөртүүнү чечтим, жана өзгөрттүм да. Ошол себептен элден эметерин суранарым, элдеге айтарым, бул Силер дошуп келе. Ар бирөөңөр өзүңөрдөн баштагыла.
Бүгүн азыр ушул жерден да бирөөгө ишенип жүргөнгө болбойт бул жашоодочу. Жалаң эле мисалы айтып атабыз азыр бүт эле президенттин мойнуна ийилди, эми президент жооп берет, андай мындай. Ага чейин парламент. А мен дурдай берем деп. Ооба, ага чейин парламенттин мойнунда болчу. Ага чейин ар бир Кыргызстандын келечеги ар бир жарандын колунда да, өзүнүн колунда. Ар бир жаран өзүнөн башташ керек. Шерадил. Биринчиден мыйзамдардын чегинен жүрүш керек да. Мыйзамдарыбыз негизи жакшы эле жазылган. Анан экинчиден адам болуш керек да, мамлекетти ойлопчу. Себеби азыр мындай эмне болуп атат? Бензинди карабайлыбы, майдын баасын. Улам-улам өсүп атат. Эмне үчүн өсүп атат? Эмне үчүн биз карабайбыз? Мисалы, алар тонна деп алып атат да. Бир тоннада канча литр май бензин? 1000. Жок, туура эмес. Бир тонна бензин А76 таблицаны карап атканда, алар тонна менен алып литр менен сатабы? Бир тоннада А76 бензинде жакта 1320 литр А76. Судан жеңил да? Судан жеңил, туура. А негизи ушу 93-чү май болуп атканда, тиякта уже бир тоннасында 1200 бирдеме деп литр болуп атат да. Эмне үчүн андай бааны көтөрүп атат анда? Бизге айтып эле $40 киргизди деп. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Же ушу дистопливаны карайлы. Дүйнө боюнча эң арзан дистоплива. Бизде карап атканда ал негизи Орусиядан ушу бензин 76 бензинден эле кымбат сатылып атат. Эмне үчүн? Вот ошону карап атканда ушундай окуялар бизде көп. Эмне үчүн дарын алып келип эле баасын 3-үнө, 4-үнө, 2-сине эле кошуп эле сатып атышат. Кана биздин ушу антимонопольный комитет. Кана бизде регулятор. Президент мына баарына жооптуу болду, башкарып атат. Эмне үчүн тунчукка койбойт? Абдан сонун маселе. Вот ошону карап атканда карапайым эле анын баарын билип атат да, көрүп атат, байкап атат. Бирок көргөнүн биз баарын эле президенттин көрүп атабыз да, анын андай укуктары жок. Кесилип калган. Себеби бизде антимонопольный комитет бар, алар чыкпады эле. Биз ушу бензин баасын каралбайбыз, себеби биз ушу монополияны каршы чыгабыз деп. Кандай демек? Өлкөлөр боюнча алар баары карап атат, бааны кармап атат да, а бизде кармалбайт экен. Вот ошону карап атканда албетте ушундай маселелерди чыгарыш керек, караш керек, кандай деп иштеш керек, ушу мыйзам аркылуу тартыш керек, анан ушу керек болсо ушу күчтүү колду салыш керек да тартипке. Тартып барын. Табылды. Менче биз бүгүн президенттик системага өттүк. Ошондуктан президент консолидациялоочу күчкө айланыш керек. Бардык коомдун ар бир бөлүктөрүн консолидациялап, эң негизгиси саясий элитаны консолидациялоого аракет кылыш керек. Азыркыдай мондай оожок камоолор токтош керек. Эми оожок болуп атабы? Менче айрым жерлерде оожок камоолор болуп атат. Ошолор токтош керек. Адамдар коркпой жашаш керек. Мынакей азыр парламенттик шайлоого дагы эметип атабыз. Ар кандай элдер менен сүйлөшүп атабыз. Көпчүлүгү мындай коркот да. Коркот, эмне болот, кандай болот деген мындай эме бар да, сезим элдерде. Көпчүлүгү жанагындай шайлоого катышкысы келбейт корккондуктанчы. Мына ошондой абал өлкөдө болбош керек да. Президент бардыгын консолидациялап, анан эң мыкты кадрларды элдин ичинен суруп чыгып коюш керек да. Жанагындай тууганчылыкты эмнелерди койбош керек. Мынакей бүгүн кече күнү парламент жанагы мамлекеттик кадровый службаны жойгонго макулдугун берди. Буга чейин кандай эле? Буга чейин жанагындай ар бир кызмат сатылчу $200,000 мисалы үчүн Ысык көлдүн акими райондун кадровый кызмат киргизиле электе. Киргизиле электе. Ар бирөөнүн өзүнүн таксасы болчу. Ар бир министрдин кызматы $200,000 турчу. Муну баарыбыз тең билебиз. Ошондуктан Акаев кулаган, ошондуктан Бакиев кулаган. Азыр болсо парламент ошону жок кылды. Демек ошол депутаттардын ичинде кайсы бир топ бар, ошондон дегенде кызматты, акча жасайбыз кызматты жок кылды. Ошону токтоткон кызматты жок кылып атышат. Демек ошолор парламентке келебиз да кайрадан жанагындай кылып туруп баягы акча жасайбыз деген бир эме болуп атат да. Мына ушундайларды мисалы үчүн президенттин аналитикалык бир борбору болуш керек да, ошолорду айтып туруш керек. Мына мондай парламент туура эмес нерсени жасап атат. Сиз ушул жерге туура эмес баягы колду коюңуз, артка кайтарыңыз деп ошондой нерселер болуш керек да президенттин алдында. Ал нерсе кандай? Ал нерсе бизде жана стратегиялык институт бар эмес беле?
ал президенттен азыр алып деле. туруп өкмөткө берип коюшкан. Бирок азыр президентке кирип калды алда. Мына ошолор айтып туруш керек да. Мен мисалы үчүн Австрияда баягы практикада болгом, Германияда болгом. Аларда ушундай институттар бар. Аларда институттар мындай шаардын чекесинде жайгашкан. Анан дайыма керек болсо президенттердин жанагы башка өлкөлөргө барган программасына чейин иштеп беришет. Мынандай жерлерди анализдеп баарын дайындап берип турушат да. Мына ушундай негизде аракеттениш керек. Кыска кошумчада бул мыйзам долбоорун ким киргизип жатат? Депутаттар ойлоп чыккан жок да аны. Тиги жакта Ким даярдаган? Кимдерди? Өкмөт башчы. Бул кимге карайт? Президентке карайт. Аларды карасып өздөрү жасап атат. Кабминдин эмеси. Кабмин эки баштуу экен ал. Эки баштуу экен ал. Кимдин айтканын жасайт ал. Мындай Башка берки, мисалы үчүн фейктер жөнүндөгү мыйзамды эле, жалган маалымат дегенде эле адил ошол чыгып атпайбы? Парламент азыр өзү демилгелеп ушундай аябай маанилүү мыйзамдарды алып өтө албайт. Андай бир күч, бириккен бир күч топ дагы фракция дагы жок ал жерде. Президентке же башкага бир ушундай маанилүү мыйзамдарды кабыл ала турган парламентке жүктөбөш керек. Парламент бир мындай бир Кол көтөрмөй гана органга айланган болду. Убактыбыз бүтүп калды. 1 саат өтүп кетиптир. Рахмат баарыңарга келгениңиздерге. Октябрь окуяларына 1 жыл болду. Өлкөдө эмне өзгөртүлдү деген темада талкуу кылдык. Биздин талкууга Айданбек Акматов катышты, журналист жана саясат таануучу Эрлан Көкүлов, жарандык активист деп коелу да, Ширадил Бактыгулов, мамлекеттик башкаруу боюнча адис, саясат таануучу жана дагы бир саясат таануучу Табылды Акеров, этнолог жана тарыхчы. Рахмат барыңыздарга, саламат болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.